Урматтуу менин мекендештерим, Кыргызстаныбыздын соңку тарыхына чейрек кылым болду, андан ашып та кетти. Бул аралыкта башыбыздан далай оор сыноолор өттү. Бирок сыноолор биздин элибизди сындырган жок. Тескерисинче биздин элибиз ого бетер шыйралып, биригип, бекем бутуна туруп калды. Анткени биз өзүбүздүн жолубузду таптык. Албетте өлкөбүздө кемчиликтер, жасалбаган иштер аз эмес. Муну ачык керек, аз эмес. Бирок унутпасак, көч бара-бара түзөлөт. Кыргыздын сөзү бар, көч бара-бара түзөлөт. Эң башкысы Кыргызстан, кыргыз эли эң оор ашуулардан өтүп кетти. Эң оор ашуулардан өтүп кетти. Аман эсен өттү, өз жолун тапты. Эми элибизге эмне керек? Элибизге ачык айтайын. Элибизге эми тынччылык керек, биримдик керек, иштеш керек. Өлкөбүздү гүлдөтүш керек. Бирок албетте ушу Кыргызстанга келген, Кыргызстанда орногон тынччылык, туруктуулук бир топ тышкы күчтөргө да, ички күчтөргө да жакпайт. Албетте тышкы күчтөргө жакпаганы Кыргызстан бутуна туруп, мурункудай чөгөлөбөй, өзү бийлеп, өзүн айтып, бирөөгө королго калды. Бул жакпайт. Биздеги айрым саясаттарга Кыргызстандагы тынччылык, тартип жакпаганы, анткени мурункудай бир балагыла коюп, тополоңула коюп, мындай кызматка жетише албай калды, байлыкка жетише албай калды. Ошондуктан албетте айрым саясатчыларга биздеги ордогон тынччылык жакпайт. Ынтымак жакпайт. Бир бала болуп кетсин деп тилеп отурат ачык. Бир бала болуп кетсе, биз кайрадан мындай эл өлүп атканда чөнтөктөрдү толтурабыз. Мына белгилүү акыныбыз барып айткандай, жаңгырдын кыян сели жерди бузат, адамдан чыккан бузук элди бузат. Элди бузат. Эми билесиздер, апрель революциясынан кийин айрым саясатчылар бийликке жетип алып, элдин мүлкүн, талаптанууну, мародерлукту башкарып, кийин кылмыш издерин жашырганын билесиздер. Туура бийде тууган жок деген сөздү унутуп коюп, колго тийген бийликти эл үчүн эмес, өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн үй бүлөсүн байытканга жумшаган. Албетте 7 апрелден кийин көрүп турасыңар, мен өзгөчө көрүп турам. Тамекиге, нанга акча сурагандар мына мен турам. Менден сурагандар. Чилеген бай, миллионер, мультимиллионер болуп кетти. Мындайлар жөнүндө мына унутулуп калды кичине Абдрайым Молдо деген акыныбыз болгон, минтип айтканда ал киши. Жаман бийдин жүрөгү кара болот эмеспи? Издеген итке окшоп пара болот эмеспи? Тийген жери тилинин жара болот эмеспи? Бир жамандын кесири миңге тиет эмеспи? Бир жамандын кесири миңге тиет. Ошол паракор уурлардын кесири тиип, өлкөбүз тынчыбай жатат. Өзгөчө алардын кыңыры иштери ачылып баштагандан кийин. Анткени бу кыңыр иштердин ачылышы токтобойт, ачык айтайын. Жалаң эле азыркы 2 эмес, дагы бир далай löктүн иштери чыгат. Анткени Кудай бар да. Кыңыр иш 40 жылда чыгат деген кыргыздын сөзү бар. Бирок Кудайга шүгүр, мына 7 жыл өтпөй чыкмактуур далилдери чыгып атат, күбөлөрү чыгып атат. Бирок Кыргызстанда тынчыбай атат. Эмнеге? Мына мисалы 2-3 айдан бери жогорку кеңешти алсак, арабызда депутат отурат. Ызычуу токтобойт да. Комиссиянын аркасынан комиссия түзүлөт.
Kızıç toktoy. Mına Uragan Boeing'te Atambayev'tin altın kavkarları bolgon. Atambayev'tin Kipr'de akçası var. Atambayev'tin ayalının esevinde akça 11 yıldan keyin ele payda bolgon. Degen uşaklar parlamentin tribunasынан söylenip atat toktoy. Men de deputat bolgon. Bolgonda da Aytmatov menen, Usubaliyev menen, Marsaliyev menen, Bekmat Osmanov da menen deputat bolgon. Bunday plastiklarga barçı emес bizdin parlament. Açık aytayım, Jogorku Kenеш bargan sayın mıyızam çıkarıcı jaydan uşak çıkarıcı jayga aylanıp bardı. Mıyızam çıkarıcı jaydan uşak çıkarıcı jayga. Эми açık aytayın hurmatlı mekendештерим. Депутаттар чындыкты bilgisi келсе, ошол Uragan Boeing боюнча 2 айдын içinde эмне Gonkongga barıp kele albayбы, же Стамбулга. Taylandap barbagan жердери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Булардын эмне акчасы жокпу деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар. Эми билетке акчасы жок болсо мен берейин. Мен берейин. Элди жүзү кылбай, мындай ушак таратканды токтотуп айланайында. Чындыкты айткыла. Чындыктан эч качан Атамбаев коркпойт. Таянганы болгону чындык менен эл ишенгени Кудай. Мына жалаң эле Гонконг менен Стамбулга эмес, Кипрге да акча алып берейин, билет алып берейин. Доверенность берейин. Кипрде Атамбаевдин акчасы болсо депутаттар бөлүп алгыла. Мындай да, чындыгында өздөрү деле баардыгы калп экенин билет татынакай. Керек болсо айрымдардын өздөрүнүн ошол эле Кипрде эсептери бар. Татынакай билет. Бирок буларга ошо чуу керек да. Кыргызстан окулдап, сокулдап турганы керек. Күчү жок бийлик керек. Тайраңдап анан кийин жүрүшүндө бар. Устукандап бөлүп Кыргызстанды. Мына өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесиптештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпелик деп. Тарап эле кетпелик деп айтты. Алго мына маражор акесине ичи күйүп бышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем да, ачык айтайын. Мен анын сунушун колдойт элем. Ушундай депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, марадиолорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп, тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдоп. Же болбосо мыйзамды сыйлап, өлкөнүн тагдырын ойлоп, эл үчүн иштеш керек. Оюндарды токтотуп, иштеш керек. Ушак чыгарбай, мыйзам чыгарып иштеш керек. Кудайдан коркуш керек. Кудайдан коркуш керек. Анан мындай да, депутаттарга чындык кереги жок болсо, элибизге чындык керек. Депутаттарга тынчтык керек жок болсо, элибизге тынчтык керек. Шондуктан мен ойлоп турам, мындай оюндарды токтотуш керек. Урматтуу мекендештер, албетте ал ушактарды, калптарды таратканга башка мамлекеттерден маяны алган, акча алган НПОлор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. АКШнын мага таарынычын мен татынакай билем. Барыңар билесиңер. АКШнын мага таарынганы демократия эмес, же башка бирдем эмес. Мына аскердик базасын чыгарганыма таарынат. Болгону ушул. Эч кандай демократия жөнүндө сөз жок акты. Аэропорт Манастан Американын базасы чыгарылды, ошондон баштап мына асылган. Мына өткөн жолу
Көз секретар Керри келdi Кыргызстанга, Джон Керри. Мен отурганда айттым, урматтуу Джон Керри, сиз адам катары мындай жакшынакай, акылдуу адам экенсиз. Мына şu Азимжан Аскаровду эле какылдап атасыңар, бардык жерде тиги бу деп. Биринчиден Азимжан Аскаровду соттоп атканда, өкүмдөрдү чыгарып атканда, ал кезекте ушул жерде убактылуу президент Отунбаева болгон. Şu өкүмдөрдүн баары чыккандан кийин Отунбаевага өзүңөр премия бербедиңер. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тиги бу деп сөздөрдү сүйлөп. Анан кийин Атамбаев силердин аскердик базаны чыгаргандан кийин чочуп койгонуп, Аскаровду эстеп, Батыровду эстеп, мындай эки жүздүүлүктү койбойсуңар бу. Уят эмеспи деп айттым, ачык айтайын. Ал киши жарыктык эмнелерин билбей калды, өзү уялып кетти. Анткени ага бул маалыматтын баарын биздеги жанагы Американын акчасын алгандар. Өзөктөн чыккан өрт жаман дегендер халктын баарын жасап атат, көрүп атасың. Бакылдап, какылдап. Мына азыркы Американын жаңы президенти Дональд Трамп Америка саясатындагы эки жүздүүлүк жөнүндө абдан сонун айтып атат да. Мазесин чыгарып сонун айтып атат. Мен толук бойдон колдойм. Бирок бул президент Трамп дагы бул ишти аягына чейин чыгара алабы? Ким билет. Ошондуктан биз да аларды карабай эле, менимче өзүбүз мындай өз ишибизге кожоюн болуп, өз ишибизди өзүбүз тартипте кармабасак, жамандын үйүн конок башкарат деген сөз бар. Эми мындай да айтпайт элем мунун баарын, бирок убагында айтпасаң, сөздүн атасы өлөт деген сөз бар. Силерге айтпасам, кимге айтам? Урматтуу мекендештер.